Ибн Кайым деген рахимахулла чоң алым китеп жазган туугандар. Задул Маат деп. Азыгыңды ал, кайтып баратыңгы азыгыңды ал. Фи хади хайрил айбад. Адамдардын эң шарампаттуу болгон, эң жакшысы болгондун хидаятын үйрөнүп бара турган жериңе азыгыңды ал деген китеби бар. Деги эле бүт негизги алымдар пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам боюнча китептерди жазып чыккан. Кээ бирлер китептери туура эмес китептери бар. Карасаң, китептердин багытын карасаң дейт. Ушул ширкке чакырган, баланча үңкүрдөн береке тилөө, баланча дарак дегенге барсаң мындай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушул жерде болгон экен деп, ошол асарларды кыдыртууга, ошондой даталарды жаттатууга, баланча аттарды билүүгө болду. Ушундай нерсе менен чектелет дейт. Бирок туугандар, сира деген бул эмес максат дейт. Бул нерседен ибарат алынбайт. Мына туугандар, ошол башынан баягы кыргызда сөз бар го, элге отурганда эле кыйшык отур деп. Кээ бир адам башынан туура эмес үйрөнгөн болсо, ошол китептин максаты туура эмес жазылган болсо, ошол нерсени эле адам үйрөнүп алышы мүмкүн. Бирок негизги пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эмнени каалады бул үммөттөн, эмнеге чакырып келди пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, ошол нерсени билбей калышы мүмкүн. Анан биз дагы ошол сираны окуп, негизги максатын билбей калгандардан болбойлу. Аллах Тааламдан жакшылык тилейли, акыйкатты сураналы, чындыкты сураналы деп ушундай адашкан топтордон максатын билбей сираны окуп, башка нерсени көздөп кеткендерден болбойлу деп шейх дуа кылды сөзүн кириш сөзүндө.